Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн кызыктуу тасмаларды айтып берүүнү улантып, катардагы өтө бир кызыктуу тасмалардын бири башынан аягына чейин өзүнү тартып турган абадагы тартип сактоочу аттуу тасманы көрөбүз. Сиздер шашпай отуруп көңүлдүү тасмага коюп көрүүгө даяр болсоңуздар баштайбыз. Бул башкы каарманыбыз Билл Маркс. Ал бул жолу Нью-Йорктун Лондон шаарына учуп барууга даярданып жаткан. Бир кезде анын жанына бейтааныш адам келип, "Мен Амстердамга учуп бара жатам" десе, Билл ага башында эле ооруткусу келген жок. Анда учууга даярданып, адамдарды текшерип жаткан жерден каарманыбызды текшербей жөн эле өткөрүп жиберишти. Бул учакка өмүрүндө биринчи жолу түшүп жаткан кичинекей кыз коркуп жатса, Маркс анын жанына келип, ал түшүрүп алган кичинекей оюнчукту берип, кызга жакшы сөздөрдү сүйлөп, учуудан коркпо деп дем күч берди. Андан соң Билл ордуна келип олтурса, анын жанына бир бейтааныш аял келип, Биллдин жанында отурган адамга ордун алмакчы болалычы, ал киши дароо эле макул болот. Каарманыбыз болсо бул кезде ал аялдын көкүрөгүндөгү тырыкты дагы байкап калды. Бир кезде ал белгисиз бирөөгө "Биз учуп жатабыз" деген катты дагы жөнөтүп жиберди. Учарга аз калган кезде каарманыбыз колуна бир жипти эле орой баштайт. Көрсө ал жипти кызы "Сизди ийгилик коштоп жүрсүн" деп жакшылык менен берген экен. Биз ушул кезде анын жанында отурган аялдын аты Джен Саммерс экенин билебиз. Анда Джен каарманыбыздын коркуп жатканын байкап, ага жакшы сөздөрдү сүйлөп эле сөзгө тартып кирет. Анда алар бир аз сүйлөшкөндөн кийин Джен анда "Мен эс алып алайын" деп отургучун артка жылдырып эле уктоого киришип калат. Бул убакта Билл учактын ажатканасына барып, аба алмаштыруучу түтүкчөлөрдү жаап, текчеге чылымын, тапанчасын жана тартип сактоочулук белгисин чыгарат. Биз ошондо гана ал америкалык учактардын ичиндеги тартипти кароочу адам экенин түшүндүк. Бир кезде эле каарманыбыздын эч ким билбеген кызматтык аппаратына түшүнүксүз эле каттар келе баштайт. Анда Билл "Сен кимсиң? Бул байланышты кайдан таптың?" деп жазса, ал "Мен болгону жүргүнчүмүн" деп жооп жазат. Анда Билл "Сен буга жазганың үчүн жаза алышың мүмкүн" десе, ал белгисиз адам "Сен дагы ажатканада чылым чеккениң үчүн жаза аласың" деп жазып коет. Анда каарманыбыз сыртка чыга калып эле жүргүнчүлөрдү байкап турса, жанагы белгисиз адам "Сен саатыңы 20 мүнөткө кой. Анткени ар бир 20 мүнөт сайын бул учакта бирден адам өлүп турат. Эгер өлбөшүн кааласаң, мага мамлекет 150 миллион доллар которуш керек" деп айтат. Анда каарманыбыз саатын 20 мүнөткө коюп, өзүнүн териштирүүсүн баштап бир Джек деген адамга жолугат. Көрсө ал адам каарманыбызга окшоп эле аба тартип сактоочусу экен. Анда Билл баардык нерсени ал кишиден көрүп, бирок анын аппаратын текшерип эчтеке таппай коет. Джек болсо Биллге "Бул нерсеге башыңды деле оорутпай кой. Анткени учактын ичинде адамды өлтүрүп туруп качып кетиши болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан өзүңдү бас" деген эле сөздөрүн айтып коет. Мындан соң каарманыбыз бул катты учкучтун башкаруучусуна көрсөтсө, башкаруучу "Биз конолу десек 2 сааттан кийин гана жетебиз. Ошондуктан өзүңүз чечиңиз" десе, Билл көпкө ойлонуп, мага видео байкоону караганга уруксат берип, жана жүргүнчүлөрдүн тизмесин бериңиз, дагы 10 мүнөттөн кийин байланышты өчүрүп салыңыз. Анткени ал өзүнүн эсебине акча түштүбү түшпөдүбү билбеш керек дейт. Каарманыбыз эми видео байкоону кароону чечип, бирок ал жерге дагы бир адам керек экенин түшүнүп, жанында отурган Дженге барат. Анткени ага бирок кат жазып жатканда Джен уктап жаткан эле. Ошондуктан ал Дженге толугу менен ишенип, ага тартип сактоочулук белгисин көрсөтүп өзү менен алып жөнөйт. Анда ал Джен менен учактагы кызматчы кыз Нэнсиге 2 калем берип, "Мен азыр кат жазып байланышка чыгам. Ким ордунан жылып кыймылдай турган болсо, ошолорду белгилеп койгула" деп айтат. Анда 2 кыз көп адамдарды белгилеп, алардын арасынан жанагы тартип сактоочу Джекти дагы белгилейт. Биллге бир кезде белгисиз адам кат жазып, анын кызы жөнүндө сурап, кызынын атын дагы жазып коет. Ушул убакта эле ордунан туруп кеткен Джекти көргөн каарманыбыз анын артынан барып, аны менен сүйлөшөйүн деп жатса эле, Джек "Мага бул акчалар керек" деп эле аны уруп кирет. Ошентип экөөнүн ортосунда катуу мушташ башталып, Джек акырында тапанчаны алайын деп калганда, Билл анын мойнун толгоп өлтүрүп салат. Мындан соң ал ажатканадан чыккандан кийин ага жанагы каттар дагы деле келе баштады. Анда катта "Сен 20 мүнөткө дагы бир жолу кой. Анан да мага акча которууну тездеткиле" деп жазат. Анда Билл учактын башкаруучусуна барып, байланышты кайрадан калыбына келтиргиле деп айтып жатса, башкаруучу Биллге "Акчаны которгула деген эсеп сизге тиешелүү экен. Ошондуктан мага жерден буйрук келди. Сиздин тартип сактоочулук белгиңиз менен тапанчаңызды алышым керек" деп айтат. Эч нерсени түшүнбөй калган каарманыбыздын айласы кетип, тапанчасы менен белгисин бергенге туура келет. Мындан соң өлгөн кесиптешинин байланыш аппаратын алып текшерип жаткан каарманыбыз күнөөсүз эле адамды өлтүрүп алганын түшүндү. Көрсө ал адамга дагы бул белгисиз адам жазып жаткан экен. Каарманыбыз Джектин буюмдарын алып, аны тартип сактоочулук белгисин дагы алып алат. Бирок эң кызыгы, өлгөн кесиптешинин баштыгында толлу баңгизат бар экен. Бир кезде Нэнси Джектин өлүп жатканын көрүп эле ыз учууга түшүп качып кирсе, каарманыбыз аны токтотуп эле сооротуп кирет. "Бул нерсенин баардыгын мен кылган жокмун. Мени бирөө жаман көргөзүп, туура эмес иштерди кылдырып жатат." Анан да Джек баңгизат алып бара жатканын ал киши билип калган экен. Анда Нэнси Биллдин сөздөрүнө ишенгендей болду. Анткени ал экөө көптөн бери тааныш эле. Ошентип кийинки 20 мүнөттүктүн 13 эле мүнөтү калган эле. Билл учактагы жүргүнчүлөрдүн баардыгына кайрылып, өзүн тартип сактоочу менен тааныштырат. Андан соң ал "Мен кимдин атын атасам чыгыңыздар" деп суранып, Дженден жардам сурап, тизме менен баардык адамдарды эле текшере баштайт. Жүргүнчүлөрдүн арасында дарыгери дагы, тартип сактоочулары дагы бар экен. Бир кезде эле каарманыбызга жанагы адамдан каттар келе баштайт. Анда ал тасманын башындагы келип, "Мен Амстердамга учуп бара жатам" деген адамды байкап калып, анын колун кайрып эле бир жактарга алып жөнөйт. Андан соң Билл жерге байланышка чыгып, өзүнүн башчысына көзөйнекчен адамды текшергиле деп эле суранып кирет. Бирок башчысы анын аткаруусун орундатпай,
атпайбы? Банктагы эсеп сен атыңда болуп жатпайбы десе Биллдин жини келип кыйкырып, силер батынан текшербесеңер 10 мүнөттөн кийин бир адам өлөт десе алар текшерип, сен кармап алган адам таптаза экен деген эле жообун беришет. Анда көз айнекчен адам мага белгисиз адам $100 берип, сиздин кайда учуп жатканыңызды билип бер деп айткан дейт. Кандай болбосун каарманыбыз ал адамды бир жерге олтургузуп 20 мүнөт бүтөйүн деп калганын байкады. Анда ага дагы бир жолу кат келип, жүргүнчүлөрдөн башка дагы адам өлүшү мүмкүн деп айтат. Бир кезде эле учак өйдө ылдый болуп эле кыймылдап, элдер ыз учууга түшүп эле каарманыбыз учакты башкарып жаткан адамдарга барат. Көрсө учактын башкаруучуларынын бирөөсү өлөйүн деп эсинен кетип эле жыгылып калган экен. Анда жүргүнчүлөр дагы ыз учууга түшүп, жүргүнчүлөрдүн арасындагы тартип сактоочу Биллге чуркап барып эле, эмне болуп жатат, түшүндүрүп бер деп жаткан жерден эле Билл аны коркутуп, тапанчасы менен дароо эле ордуна коюп коет. Эси огон адамга дарыгерди алып келсе, ал адам өлүп калыптыр. Ошентип каттар кайрадан келип баштап, каарманыбыз 20 мүнөттү дагы бир жолу койду. Дарыгер Биллге бул адам уудан же болбосо котурдан өлдү деп айтат. Анда Билл учкучтун экинчи башкаруучусуна сен мындан кийин эшикти ачпагын, учак коңгонго чейин өзүң башкарасың деп айтып кетет. Каарманыбыз андан соң жердеги өзүнүн башчысына чалып баардык чындыкты айтып берип, учакта 2 адам өлгөндүгү тууралуу айтса, башчысы кайрадан тескери сүйлөп, биз сен айтып жаткан эсепке акча которо албайбыз. Анан да мен сен менен мындан кийин сүйлөшө албаймын. Анткени биз террористтер менен келишпейбиз деп өчүрүп коет. Айласы кеткен каарманыбыз Нэнсиден да күмөнсүнө баштады. Анткени бир гана Нэнси учактын башкаруучулар жакка киргенге мүмкүнчүлүгү бар эле. Анда Нэнси каарманыбызга так жообун бергенден кийин андан күмөнү кетип, андан соң ал ордуна барса, жанындагы Джен Зак деген бала менен таанышып калыптыр. Ал бала программалоо ишин өтө күчтүү түшүнөт экен. Анда Зак биз кат аркылуу сүрөт жөнөтүп, ал адамдын байланыш аппараты кайда турганын таап алсак болот деп айтат. Ошентип алардын 8 эле мүнөтү калып, Зак сүрөттү жөнөткөнгө даярдана баштайт. Билл учактын кымбат бөлүгүн жабат дагы баардыгын арзаныраак бөлүккө которуп коет. Жерден болсо учактын башкаруучусуна учакты башка жакка буруп, байланышты үзүп, Биллди болсо укпагыла деген буйрук келген экен. Бирок каарманыбыз башкаруучудан байланышты үзбөшүн суранып, мен бир жолун ойлоп таптым, буйруса кылмышкерди кармайбыз деп айтат. Бул убакта Зак дагы ишин бүтөйүн деп калган эле. Жүргүнчүлөрдүн арасындагы тартип сактоочу жүргүнчүлөргө Биллге ишенбегиле деп айтып, бул учурда Билл дагы келип калып тапанчасы менен коркутуп баардыгын колун көтөрүшүн суранат. Анда баардыгы колун көтөрүп турса, жанагы Зак жасаган сүрөттү жөнөтсө, бир кишинин чөнтөгүнөн эле шыңгырак чыга баштайт. Анда ал киши чөнтөгүнөн байланыш аппаратты алып чыгып эле жанагы сүрөттү көрүп, бирок мен бул аппаратты биринчи жолу көрүп жатам деп эле актана баштайт. Кандай болбосун каарманыбыз аны сурак алайын деп башка бөлмөгө алып жөнөгөндө, ал киши жанагы учактын башкаруучусу сыяктуу эле оозунан көбүктөр чыгып уулангандай болуп эле өлүп калат. Андан соң дарыгер жүргүнчүлөргө бул жерде 2 адам өлүп калды деп айтса, жүргүнчүлөрдүн оюна ар кандай жаман нерселер кирип, демек бул нерселердин баардыгына Билл күнөөлүү деп эле аны жаман көрө башташат. Бул убакта Билл ажатканада чылым чегип олтуруп, ал жерден бир тешик учакты башкаруучулар жакка чыгарын көрүп калды. Анан да ал таштандыдан кичинекей түтүкчө таап алат. Мындан соң ал жанагы өлүп калган жүргүнчүнү изилдеп, ага сайылып турган кичинекей бир ийнечени таап алат. Анда учакта олтурган жүргүнчүлөрдүн бирөөсү акыркы жолу ажатканага Джен кирген болчу деп айтып берет. Анда каарманыбыз Дженге барып, сен эмнеге менин жаныма олтуруп алдың? Ажатканадагы тешикчени сен жасап, бул ийнени сен аттыңбы деп эле андан сурак алып жатсам, Джендин дагы жини келип, сен эмне келесоо болуп калдыңбы? Менин жүрөгүм оорулуу, ошондуктан мен терезеге жакын олтургум келет. Себеби ажал келип өлүп кала турган болсом, отургучтан артын карабай терезеден эшикти көрүп өлгүм келет дейт. Бир кезде учактын сыналгыларынан жаңылыктар берилип, ал жерде Биллди алкаш тартип сактоочу кылып көрсөтүшүп, ал акча алыш максатында учкучту уурдап кетти деп айтып жатышкан. Бир кезде болсо каарманыбыздын аппараты бузулуп, аны бирөө бузуп киргенде эле өзүнөн өзү каттар кетип, менин атым Билл, менде башка арга калган жок деген кат жазылып калат. Анан да бул жолу 20 мүнөт эмес 30 мүнөт коюлуп калды. Анда каарманыбыз Дженге бул жарылуучу зат болушу мүмкүн, биз аны издеп табышыбыз керек деп жердеги башчысына чалып, учкучта жарылуучу зат бар экен десе, башчысы эч нерсени уккусу келбей, сен мага катты өзүң жөнөттүң го, сенин кылып жаткан иштериңди өлкө башчысы дагы билип калды, ошондуктан жаман иш болуп кете электе өзүңдү токтоткун деп эле эскерте баштайт. Бир кезде жаңылыктарды каарманыбыз өзү дагы көрүп калып, ал жерде анын кызы рактан өлүп калганын дагы айтып салышат. Мындай жаңылыктар баардык жактан берилип, муну көргөн жүргүнчүлөр өздөрүн жоготуп эле эмне кылыштарын билбей деле калышты окшойт. Бир кезде каарманыбыз жарылуучу затты жанагы баңгизаттын ичинде бекитилип турганын көрүп калат. Андан соң Билл ал жактан чыгып калса эле, ал жердеги жүргүнчүлөр ага асылып, чогулбалуу ур-токмокко алышып, анын колунан тапанчасын алганга аракет кылышты. Акырында каарманыбызды басып алгандан кийин жанагы көз айнекчен адам тапанчаны алып алып адамдарды коркутуп, ордунан турган Билл жини келип, силерге чындык керек болсо мен силерге баардык чындыкты айтып берейин деп жарылуучу зат жөнүндө айтып, өзүнүн өмүр таржымалы жөнүндө дагы айтып баштайт. Ооба, мен жаман адам элем, ичем дагы, чегем дагы. Жада калса өлгөн кызыма жакшы ата дагы болуп бере албадым. Бирок мен бул учкучту уурдап сиздердин эсебиңиздерден акча табайын деген деле оюм жок. Мен тескерисинче сиздерди куткарайын деп жатам деп ызаланып кирет. Ошондо гана жүргүнчүлөр анын сөзүнө ишенишип, Билл жарылуучу затты учактын эң арт жагына алып барабыз. Анан да биз учакты 2500 метр бийиктикке түшүрсөк, учак жарылса дагы зыяндуу таасири азыраак болот деп айтат. Андан соң ал тапанчаны жүргүнчүлөрдүн арасындагы тартип сактоочуга берет дагы мага жардам бер деп суранат. Анан да ал кеп акча
эмес экенин, бейтаныш адамдын максаты боюнча каарманыбыз жарылуучу затты таппаш керек экенин түшүнүп калат. Бир кезде болсо алар бара жаткан учактын жанына эки тиги учак учуп келип, башкаруучуга эч жака бурбай түз айдаңыз деп буйрук беришет. Бул убакта башкаруучунун жанына Билл дагы келип, учакты керектүү бийиктикке түшүрүп, мага 10 мүнөт убакыт бериңиз деп суранат. Андан соң каарманыбыз жарылуучу затты алып чыгып, буну өчүргөнгө эч кандай жолу жок. Демек белгисиз кылмышкерге акча андай деле маанилүү эмес. Ал бизди толугу менен жардырууга аракет кылып жатат деп, жанагы коркуп жаткан кичинекей кызга дагы бир жолу дем күч берип, аны Джендин жанына алып келип олтургузуп коет. Бир кезде болсо жерден каарманыбыздын башчысага байланышка чыгып, мен сенин эсебиңе акчаны которуп койдум, ошондуктан бул кылыгыңды токтоткунуң. Болду эми бул жагы ашыкча болуп кетти десе, каарманыбыз угуп жатып, жүргүнчүлөрдүн бирөөсү видео тасмага тартып жатканын байкап калат. Анда Билл дароо эле ага барып, ал тартып жаткан видео байкоону көрүп жатып, жанагы биринчи кармалган көз айнекчени өзүнүн уюлдук аппаратын жанындагы адамдын чөнтөгүнө салып койгонун көрүп калат. Анда кылмышкер бет ачылып калганын түшүнүп, ордунан туруп эле жанагы тартип сактоочунун муунтуп эле анын тапанчасын алып алат. Бирок каарманыбыз ал адамга ого жок тапанчаны берип койгон экен. Эң кызыгы, ал кылмышкердин дароо эле экинчиси бар экени билинет. Ал жанагы программалык илими бар Зак болуп чыгат. Ал дагы жөнө турбай Билл бекитип койгон окторду таап алып, окко келген тартип сактоочуну дароо эле атып өлтүрүп салды. Экинчи адам болсо Билл менен кармашып жатып, бычагы менен анын тапанчасын алып алат. Көрсө бул адамдын аты Том экен. Алар Зак экөө дос болуп, жоокерликти дагы чогуу өтөшүптүр. Көрсө Томдун атасы 11-сентябрь күнү жанагы эгиздер деген эки чоң имарат кулаганда, ошол жерде урандын астында калып каза тапкан экен. Анда Том жини келип, мамлекет бизди коргойбуз деп алдап жатат. Алар бизди эч кандай коргой албайт деп өзү иш жүзүндө көрсөткүсү келиптир. Ошентип Зак бизге акча которулду. Биз эми жарылуучу затты өчүрүп качып кетсек болот деп жаса, Том аны өлтүрүп салат. Көрсө жини келген Том өлүмгө деле даяр болуп калган экен. Бир кезде учакты башкарып бара жаткан адам дароо учакты ылдыйлатып, элдер ордунан көтөрүлүп ылдый өйдө кулай башташат. Анда бир кезде Нэнсиге лаксып калган Томду каарманыбыз Билл тапанчасы менен Томду чыныгы Голливудтун ыкмасында өтө сонун өлтүрүп коет. Бир кезде болсо жарадар болгон Зак дагы өзүнө келип калыптыр. Анда ал бычак менен каарманыбызга чуркайын деп калганда, учактын артында турган жарылуучу зат жарылып, Зак качканга жетишпей калып, ал дагы күйүп кетет. Ошондой катуу жарылуудан кийин учактын башкаруучусу аны араңдан Исландиядагы учактар коно турган жерге кондурат. Кырсыкка учураган учак жараксыз абалга келип, бирок бактыга жараша жүргүнчүлөрдүн бирөөсү дагы өлбөй калды. Ошентип жүргүнчүлөр дагы куткарылып, эми болсо сыналгыдагы жаңылыктардан каарманыбыздын чыныгы баатыр экенин көрсөтүп башташты. Анан да Биллге анын башчысы чалып, мен адашып калгандыгым үчүн кечирим сураймын. Сен чындыгында өтө чоң эрдик жасадың деп аны мактап, бирок эсебиңдеги акчаны кайтарыш керек десе, каарманыбыз кайсакчылар деле айтып жатасың деп түшүнбөгөндөй кылып коет. Көрсө жанагы өлүп калды деген тартип сактоочу тирүү калган экен. Андан соң жанагы кичинекей кыз дагы каарманыбыздын жанына келип, буга чейин кызга берген жипти кайтарып ыраазычылыгын билдирет. Тасманын аягында болсо Билл Дженге келип, мага жардам көргөзгөнүңүз үчүн рахмат. Кечинде бош болсоңуз чай пай ичели деп аны жолугушууга да чакырганга жетишип калды. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Сиздер адаттагыдай тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтырып, анан да тасмаларды досторуңуздар менен бөлүшө жүрүңүздөр. Анда кийинки тасмадан көрүшкөнчө бул тасманын каарманындай өзүңүздөрдүн ишенимиңиздерге бекем болуп, ден соолукту мыкты караңыздар.